Саламатсыңарбы? Менин билимге умтулган, окууга дилгир асыл окуучуларым. Маанайыңар жакшыбы? Эмесе бүгүнкү алифбе сабагыбызды баштоодо жагымдуу маанай түзүп алсак. Кана балдар, өзүңөрдүн мээримдүү, сүйкүмдүү, акылдуу, татынакай көздөрүңөр менен бир жылмайып койгулачы. Азаматсыңар. Балдар, мен силерге күн нурундай жылуулукту, гүлдөрдөй сулуулукту каалайм. Балдар, сабагыбызды баштоодон мурун алтын эреже менен таанышып алсак. Алтын эрежебиздин башкы сөзү санарип. Эмне үчүн? Анткени быйыл 2020-жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы болгондуктан менин окуучуларым санарип окуучулардан болсун деп алтын эрежебиздин башкы сөзүн санарип деп алдым. Кызыл менен жазылган тамгаларды тигинен окусаңар санарип сөзү келип чыгат. Санарип деген эмне? Санарип бардык маалыматты өзүнө камтыйт. Мисалы, жаңыртылган аба ырайы, интернеттин өнүгүүсү жана Кыргызстандын интернет тармактагы карталарынын тездик менен өнүгүүсү. Балдар, санарип окуучулардан болушуңарга тилектешмин. Бүгүнкү сабакта активдүү, намыстуу, акылдуу, реалдуу, ийкемдүү жана патриот болобуз, Балдар, бүгүнкү биздин алифбе сабагыбызга чилистен бир суроо жибериптир. Жооп бере алабызбы? Азаматсыңар. Анда мен силерге чилистендин суроосун көрсөтөйүн. Балдар, карасаңар, бул жерде суроо белгиси турган жерде кайсыл өң болушу керек? Ойлонобуз. Азаматсыңар. Силер таптыңар деп ойлойм. Кайсыл түс болушу керек? Туура, силер да көк түс болушу керек деп ойлодуңар. Анткени ар бир түгөй 3төн. Алар сары, жашыл, андан соң көк. Биз айтып жаткан жерде көк түс жетишсиз. Азаматсыңар. Биз чилистендин суроосуна туура жооп бердик. Балдар, бул эмненин үнү? Азаматсыңар балдар, бул арынын үнү, туурабы? Ары кантип үн чыгарды балдар? Ззз деген үн чыгарды, туурабы? Анда балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы з тыбышы жана з тамгасы. Бүгүн сабакта з тыбышын тамга менен белгиленишин жана жумшак үнсүз экенин билесиңер. З тыбышы сөздүн кай жеринде айтылганын аныктап, сөздү муунга бөлүп окуйсуңар. Ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө карата тапшырмаларды аткарасыңар. Балдар, биз айтып жаткан з тыбышын тамга менен белгилеп көрөлүчү. З тамгасынын басма түрү жана жазма түрү менен таанышабыз. Жашыл түс менен белгиленген басма түрү, кара түс менен жазылган болсо жазма түрү. Балдар,
Алфавитте ар бир тамганын өзүнө тиешелүү аталышы болот. Тыбыш тамга менен белгиленет. Кайталайбыз. Тыбыш тамга менен белгиленет. Тыбышты угабыз жана айтабыз. Ал эми тамганы болсо көрөбүз, окуйбуз, жазабыз. Балдар, з тамгасы жумшак үнсүз. Ошондуктан ал жашыл түс менен белгиленет. Келгиле балдар, муундук талдоо жүргүзөбүз. Мен менен биргеликте чогуу үн чыгарып окуйбуз. Зым, козу, козу. Козу сөзүндө эки муун. Биринчи муун ко, экинчи муун зу. З тамгасы сөздүн ортосунда кездешти. Кийинки сөздө казан, казан. Эки муунга бөлүнөт, туурабы? Биринчи муун ка, экинчи муун зан, казан. З тамгасы сөздүн ортосунда кезикти. Жүзүм, жүзүм. Биринчи муун жү, экинчи муун зүм. З тамгасы сөздүн ортосунда кезикти. Короз. Короз сөзүндө з тамгасы сөздүн кай жеринде кезикти? Азаматсыңар. Короз сөзүндө з тамгасы сөздүн аягында кездешти. Короз сөзү эки муунга бөлүнөт. Ко-роз. Комуз. Комуз сөзүндө балдар, з тамгасы сөздүн кай жеринде кезикти? Туура, сөздүн аягында кезикти. Кийинки сөз зина. Зина сөзү эки муунга бөлүнөт. Биринчи муун зи, экинчи муун на. Зина. Балдар, келгиле казан сөзүнө сүйлөм түзөбүз. Кана балдар, силер айткылачы, казан сөзүнө эмне деп сүйлөм түзөр элеңер? Балдар, мен мындай сүйлөм түзөр элем. Апам жаңы казан сатып алды. Апам жаңы казан сатып алды. Казан сөзүнө ушундайча сүйлөм түздүм. Силер дагы казан сөзүнө сүйлөм түзгүлө балдар. Балдар, келгиле эми з тамгасы катышкан ырды чогуу үн чыгарып окуйлу. Ороз кууду, корозду, короз кууду, орозду, кокуй дешип ошону короздун жолун торошту. Бул ырда з тамгасына көрүк басым жасалган. Көп сөздөрдө з тамгасы катышып атат, туурабы? Азаматсыңар балдар. Эми китебибизден эмненин сүрөтүн көрүп атабыз, карагылачы. Эмнелердин сүрөтүн көрүп атабыз? Балдар, китептен эмнелердин сүрөтүн көрүп турабыз? Апалардын, кыздын жана баланын сүрөтүн көрүп турабыз. Комуздун сүрөтүн көрүп турабыз. Балдар, сүрөттө жакшылап карасаңар, эмне кылып жатышат? Тамак жасап жатышабы? Туура, сүмөлөк жасап жатышат. Азаматсыңар, сүмөлөк Ноорузда жасалчу тамак. Демек, апалар сүмөлөк жасап жатат. Ноорузда сүмөлөк жасап жатышат. Норуз 21 март күнү белгиленет.
Nooruzda апалар үйлөрдө аласташат. Nooruz майрамын кыргыздарда байыртадан баркталып келаткан майрам катары белгилеп майрамдашат. Nooruzda атайын жасалчу даамдын бири сүмөлөк. Демек балдар, сүмөлөк деген Nooruzda атайын жасалчу тамак деп айтсак болот. Балдар, келгиле, эми китепте берилген муундарды биргеликте чогуу үн чыгарып окуйбуз. За, зо, зу, зи, зү, зө, зо, зу, зо, коз, казан, кымыз, азык, казык. Эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура, бул комуздун сүрөтү. Балдар, эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура, биз оңой эле таптык, туурабы? Бул комуз. Комуз сөзүндө з тамгасы сөздүн аягында кездешти. Эмесе комуз деп жазабыз. Комуз деп айтканда биринчи кайсы табышты жазабыз? Комуз деп айтканда биринчи кайсы тамганы жазабыз? Туура. К, андан кийин О, андан соң кайсы тамга? М, андан кийин У тамгасы, андан кийин З тамгасы. Комуз сөзүндө З тамгасы сөздүн аягында кездешти. Китепте Nooruz текстин мен силерге окуп берейин. Силер кунт коюп оккула. Жаз келип, күн жылыйт. Жазында майрамдар көп болот. Алардын бири Nooruz. Бул күнү сүмөлөк көжө жасалат. Апалар арча менен үйлөрдү аласташат. Алас, алас, эски жыл кетти. Алас, алас, жаңы жыл келди. Жаңыртып жерди. Алас, алас. Балдар, мен силерге Nooruz текстин окуп бердим. Эми Nooruz майрамы кайсы мезгилде майрамдалат? Туура, жаз мезгилинде. Апалар үйдө эмне менен аласташат экен? Туура, арча менен. Бул күнү кандай тамактар жасалат? Туура, сүмөлөк, көжө жасалат. Балдар, китептеги кийинки тапшырмага кезек берсек, карама-каршы сөздөрдү тапкыла. Мисалы, көп, аз. Булар карама-каршы сөздөр. Узун сөзүнүн карама-каршы сөзү эмне деп ойлойсуңар? Туура. Узун, карама-каршы сөзү кыска. Семиз сөзүнүн карама-каршы сөзүчү? Туура. Семиз, арык. Кийинки таттуу. Таттуу сөзүнүн карама-каршысы эмне? Ачуу. Таттуу сөзүнүн карама-каршы сөзү ачуу. Жапыз.
пасты айтып атат, балдар. Жапыз. Карама-каршы сөз эмне? Туура, бийик. Жапыз, бийик. Азаматсыңар, балдар. Балдар, сүрөттөн эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура, каздын сүрөтү жана баланын сүрөтү. Бала күрөк менен жерди казып жатат. Демек, каз сөзү эки маанини берди. Канаттуу казды, жерди каз деген маанини берди. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, эске сактап алалы. Бүгүн з тыбышы сөздүн башында, ортосунда, аягында келерин билдиңер. З тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап, муунга бөлдүңөр. Муун сөз текстти окуп, ой жүгүртүүгө карата тапшырмаларды аткардыңар. Үйгө тапшырма Ноорус текстин окуу, шар, көркөм, туура, так окугула. Балдар, мен силерге ишенем. Бүгүнкү сабакты угуп, жетише алдыңар деп. Бул алган билимдерди унутуп калбайлы. Анткени алдыда биз окуй турган кызыктуу ырлар, жомок. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки видео сабактан жолугушканча саламатта болгула.